Senden arak jana kumar oyunlar tuğralı soruşat deydi. Бирок adamlar için biraz faydaları da var deyip turbayım. Давно пора уже марихуану легализовать. Мамлекетибиздин эки аты бар. Кыргыз сөздөр жок. Арбаңыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа тармагынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебай-Теген. Бүгүнкү берүүбүздө жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев тууралуу кеп кылмакчыбыз. 11 майда жогорку кеңештин жыйынында кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда талкууланды. Бул мыйзам долбоорун 56 депутат колдоп берди. Бул жыйында Эликул Арсланбек Малиевдин айткан сунушу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ал кумарканаларды ачууну колдоп, жада калса колуна Куран китебин алып, анда кумар оюндарынын бир аз пайдасы бар деп жазылганын жүйө келтирди. Вот, например, Бакара, 2-ci сүрө, 219 эмеси, беренеси. Senden arak jana kumar oyunlar tuğralı soruşat deydi. Kur'an'da yazılgan. Al ökünde çoğun günü var. Бирок adamlar için biraz faydaları da var deyip turbayım mı? Пожалуйста. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы саясатчыларга кайрылып, Куран менен ойногула, күнүмдүк жыргалчылык жана саясий упай топтоо үчүн Алла Тааланын ыйык сөзүн булгабагыла жана бурмалабагыла деп чакырды. Куранды бурмалагандар экинде болбойт, Куранды бурмалаган. Ал эми депутаттын баамында өлкөдө жекеле кумарканаларды эмес, нашаны да колдонууга уруксат бериши керек. Бул маселени негизи колдош керек. Даже керек болса и последнее даже думаю. Надо легализовать не только казино. Марихуану надо легализовать уже пора. Давно пора уже марихуану легализовать. Мы на Иссыкуле сеяли опиум. Мы забыли про это. Арсланбек Малиев 7-чи чакырылышка депутат болуп келгени өзүнүн бир башкача ой пикирлери жана сунуштары менен өзгөчөлөндү десек болот. Маселен, Кыргызстандын аты өзүнө шайкеш келбейт, өзгөртүү керек деп айткан жайы бар. Bir mesele kalatatı. Bizden imajımız özgürlüğe жатат. Mana bizden Kırgız memleketimizden iki atı var. Kırgızstan, Kırgız Respublikası. İki atında dağı, özün atında dağı. Kırgız sözdür yok. Stan degen bul değil Farsi sözü, Rusların sözü. Respublikada degen Grek'tin sözü. Bunu özgürlük gerek. Мыйзам менен бе кайда бул? Бирок өзгөрүш керек. Конституцияга кийинчерээк ушул өзгөртүү кириш керек. Ошону Арсланбек Малиев жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына бир мандаттуу 7 шайлоо округунан депутат болду. Буга чейин 95-2005 жылдарда эл өкүлү болуп шайланган. 90-дон 2007 жылдар аралыгы туристтик бирикменин президенти, холдинг компаниянын башчысы, ишканалар бирикмесинин жетекчиси болуп иштеп келген. След KG сайтынан алынған маалыматтарга ылайык, жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев алкоголдук жана башка ичимдиктерди дүңүнөн саткан Jan International Co. жоопкерчилиги чектелген коомуна ээлик кылат. Бул фирмага Арсланбек Малиевден тышкары Эрмек Калиев аттуу жаранда мүчө. Ошондой эле мөмө ширелерин чыгарган KMJ Limited ЖЧКсында кеңири соода багытына иш алып барган Система предприятие МАК фирмасында клей өндүргөн Хасан Аби жоопкерчилиги чектелген коомунда Арсланбек Малиев учредитель катары көрсөтүлгөн. Муну менен катар баарыбызга маалым болгон Алам саясий партиясынын негиздөөчүсү болуп саналат. Сиздерден кызматта Кайрат Кенжебай-Теген болду. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.